Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда атактуу балерина Бүбүсара Бешеналиеванын 90 жылдыгы жана анын атын алып жүргөн Маданият жана искусство университетинин 50 жылдык мааракеси белгиленди. Балеринанын кыргыз маданиятына кошкон салымы концерттик программа аркылуу даңазаланып, салтанатка көптөгөн өнөр ээлери катышты. Концерттин өзгөчөлүгү менимче бул арт тараптуу көп жанрлуулунда да. Анткени мисалы бизде концертте көп учурда балет мисалы көрсөтүлбөйт, же болбосо цирк өнөрү көп концерттерде көрсөтүлбөйт. Анын үстүнө дагы бир өзгөчөлүгүбүз бар, бул биздин Казакстандан өтө көп студенттерибиз бар. Япониядан келген студентибиз бар, Россиядан, Өзбекстандан айтор студенттерибиз көп. Ошондой мындай түрдүү жанрдагы ар түрдүү улуттун элдери, ырлары, бийлери дагы көп. Буга чейин Бүбүсара Бешеналиеванын 90 жылдыгын утурлай жерлерде да концерттер коюлуп келген. Ар бир айда иш-чаралар жүрүп жатты, концерттер болуп атты. Өзүнүн туулуп өскөн айылына барып дагы концерт коюп, ошол жактан эстелик коюлду мектептин алдына. Анан көптөгөн биздин ушу илимий иштер боюнча проекттарыбыз бар. Ошо Зарылкан Апиевна деген биздин мугалим эжекейибиз, ал киши көптөгөн конференцияларды ар бир факультет өткөрүп атты. Чынын айтканда бизде 5 факультет бар. 5 факультеттен ушу бүт барыба пландаштырып бөлүп алышкан. Ошо бир да жаныбыз тынган жок. Анан эле акырындык менен 2017 жылы ошо Бүбүсара Бешеналиева атындагы биздин университеттин 50 жылдыгы да келип калды. Биздин университет 1967 жылы искусство институту болуп ачылган. 1974 жылдан бери СССРдин эл артисти Бүбүсара Бешеналиеванын атын алып жүрөт. Биздин университетте 1300дөн ашык студенттер билим алышат. Ал студенттер жалпы маданият тармагындагы бир нече адистиктердин негизинде билим алышат. Университетте 150дөн ашык мугалимдер эмгектенишет. Алардын ичинде кыргыз эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, илимдин докторлору, кандидаттары, профессорлор, доценттер жана маданияттын билим берүүнүн мыктылары эмгектенишет. Быйыл ошондо биздин университетке 2017 жылы 50 жыл толуп жарым кылым убакыт болуп атат. Ошол жарым кылымда биздин университет 6000ден ашык жогорку деңгээлдеги маданият тармагындагы ар түрдүү адистиктеги жакшы адистерди даярдап чыгарды. Концерттин башында балерина тууралуу даректүү тасма тартууланып, андан соң кыргыз элинин тарыхына өзүнүн өчкүс эмгектери менен жазылып калган залкарлардын Бүбүсара Бешеналиева тууралуу айткандары жаңырды. Алматы шаарында гастролдоп жүргөнүбүздө Карсар балетинде Бүбүсара болуп калып, 40 мүнөттүк танапис жарыялаганга мажбур болдук. Анын оорабалын көрүп, биз сахнага башка артистти чыгаралы деп сунуштады. Бирок Бүбүсара макул болбой, спектакль улантты. Адамдын көз жоосун алган жарыктыкка бөлөнүп, ал кайра бийлегенде ыраазы болгон көрүүчүлөр аткаруучуну сыркоолоп турган абалын байкаган да жок. Насыр Давлес. Андан кийин Бүбүсара Бешеналиева атындагы фонддун Маданият министрлигинин, окуу жайдын жетекчилигинин жана Бишкек шаардык мэриясынын сыйлыктары университеттин ишмердүүлүгүнө салым кошкон мугалим студенттерге ыйгарылды. Албетте, бул бүгүнкү сыйлык биз үчүн аябай кубанычтуу күн, аябай кубанычтуу. Бул бизге стимул болот. Мындай сыйлыктарды алгаш үчүн, дагы бир кийинки сыйлыкка жетиш үчүн көптөгөн иштерди кылабыз, көптөгөн эмгектерди кылабыз. Бұл грамота деген, ушундай сыйлык деген ар бир өнөр адамын дагы дем берет десек туура болот да. Бадым берсең сыйлыктын, майдалабар жерден бере бербестин айтор. Таңга жерден дам берсең сыйлыктын, айдол сыйлык деле кеп эмес. Анткени агайларым кашында, кежейлерим кашында, кече насылдардын окутуп, кызыл тилим түгөгөн акындардын окутуп, музыкага ататтуу баатырлардын окутуп, айдол алтын менен жазылчу аттарын адамдарды окутуп, арасында жөргөшүп мендей жамандарды окутуп. Биз канча жыл мурун бүттүк эле, андан бери бул институт агайларыбыздын баардыгы андан кийин канча деген таланттарды тарбиялашты. Ушул мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өзү биздин институтта элдин күзгүлөрү
таланттарды тарбиялайт. Мен сыймыктанам агайларым менен. Бардыгына ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалайм. Дагы талыкпастан элдин дагы күзгүлөрүн даярдай берсин. Аккан арыктан соогат дейт, алардын артында биз да бүтүрүүчү болуп, момундай иш-чарада чоң аттуу баштуу инсандар менен катар жүргөнүмө сыймыктанам, сүйүнөм, толкунданып турам. Адам баласы өзү негизи аспап да өзүнчө. Аны дагы тарбиялап, адам баласы өзүнөн башташ керек да. Ямайка деген Лабертино Лоретти деген күчтүү итальянский ырчы бар болчу. Ошонун репертуарынан бирок мен балам кичинекей кезинде ырдап жүрчү аны. Анан азыр ырдалбай калгандан кой анда мен ышкырып жүрөйүн деп, ошончо ышкырып калдым. Кыргыз маданиятынын бүтүндөй каймактарын бир уяда таптап, өнөр очогуна айланган окуу жайга чет элден келип билим алгандардын да санарбын. Мои друзья поступили, и они мне рассказали об этом, что здесь очень интересно учиться, что педагоги очень интересные и школа хорошая. И поэтому мне стало интересно, я приехал и поступил. И, если честно сказать, не жалею об этом, что я сюда поступил. Я приобрел здесь очень много талантливых друзей себе, коллег. И мне очень нравится. И нравится город Бишкек.